иманда жашоону, имандын чөйрөсүн курганга аракет кылышыбыз керек. Аллага чексиз шүгүрлөр. Мынакей Зилхижжа айдын бүгүн 7-си болуп калды. Деп коет. Бүрсү күнү Йаума Арафа, андан кийин Кудай кааласа Курбан ай. Мынакей тагдырыбызда Алла Таалам насип кылган экен, ден соолукта, амандыкта, ынтымакта Кудайга шүгүр ушу күнгө жетип келатабыз. Бул күндөрдү кадырлайлы. Ар бир сааты өтө баалуу. Алланын алдында эң сүйкүмдүү, сооптору эң улуу. Алла Таалам ушул күндөрү кылынган амалдарды өзгөчө жакшы көрөт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, силер зикирди, субханаллах, алхамдулиллах, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, буну көп кылгыла деген. Жакшы иштерди, садакаларды, истихбарларды көп кылгыла деген. Кайрымдуулуктарды көп кылгыла деген, дуаларды көп кылгыла деген. Орозосун кармап, кечкурун ибадаттарды өткөрүлө деген. Кудай кааласа мына эртеге биринчи күн. Биринчи күндүн сүннөтү дагы, Зилхижжанын мына эртеге 8-и дагы чогуу орозо кармап койсо болот, кимдин ден соолугу жакшы болсо. Бүрсү күнү Арафа күндүн орозосу өзгөчө. Пайгамбарыбыз баса белгилеген, сүннөт. Ажыларга барганга аларга эмес, бирок ажыга ким барбаса, сизге бизге окшогон мисалы. Ушуларга сүннөт. Бир күндүк орозо 2 жыл күнөөсү кечирилет. 1 жыл жашап койдук. 1 жылда канча билип билбеген иштерди, ката күнөөлөрдү кылып койдук. Ошолордун баары кечирилип кетет. Жана 1 жыл келерки. 2 жылда айткан. Арафа күнүнүн дуа, эң мыкты дуа Арафа күнүнүн дуасы. Шайтан эң кор болгон, өзүнө өлүм тилеген, бактысыз тилеген күн Арафа күн. Ошон үчүн ушу күндөрдү мусулмандын майрамы ибадат менен болот. Ибадат менен кооздолот. Күнөөлөр менен эмес. Курбан айт күнү дагы этияттайлы, намаздар каза болуп кетпесин. Кээде майрамдык маанай деп намаз каза болуп кеткен кездешип калат. Жакшы болбойт ал. Алхамдулилlah, айт майрамы, чыныгы айт кимдики дейт? Чыныгы айт жаңы кийим кийгендик эмес, чыныгы айт күнөөдөн тооба кылгандык. Кайсы күнү сиз арам иш кылып алсаңыз, ошол күн сиздин айтыңыз деген. Айт жакындап келатат мына. Айттык майрам, маанай. Курбан айт күнү эң улуу амал кан чыгаруу. Ихраку дам деп коет. Кан чыгаруу. 1 жылда 1 жолу бай, ден соолугу маша муким деп коебуз, акыл эси жайында мусулманга бай деген кандай? Нисапка жеткен. Быйылкы эсеп китеп нисап 722 миң сом, 722.500 сом болду. Мынакей. 85 грамм алтында жылда өзгөрүп турат. Бирок бул зекетке окшобойт. Зекетке 1 жыл болуш керек эле го, тегерен. Жок. Ким ушул күндөрү мынакей ушуга акчага жетип калса, ушунча акчаңыз болсо, 722.500 сом. Алымдар кеңешинин эсептеп чыкканы 85 грамм алтын быйылкы өлчөмү ушундай. Ушуга сөзсүз ушу наличи эмес. Мүмкүн сизде 300 миң сом наличиңиз бар. Нар жакта 500 миң сом товар оборотто. Ошон акчаны салып койдуңуз эле чыгып. Сиз ошо байга киресиз дагы, курмандык чалуу мойнуңуздагы милдет болуп калат. Курмандык чалуу мойнундагы милдет. Бул жылдын башка койлорду союп атабыз го. Кой конок келгенде, жана бир жерде, жана башка жерлерде. Ал эч кандай милдет эмес ал. Кааласаңыз союңуз, кааласаңыз союбоңуз. Бул ибадат бул. Бул важип амал. Ибрахим пайгамбардан бери келаткан амал. Ибрахим пайгамбар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям буну бекемдеген. Ким байлыкка жетсе, ким кембагал болсо, акча жок болсо,
Eч kандай mилдеттүү эмес. Өзүн оор көрбөсүн. Өзүн кыйынчылык туудурбай эле койсун ал. Курбандык кылгангачы. А кимде мынанча болсо, мен максат эмне? Бисмилла Аллаху акбар, Алланын атынан кан чыгаруу. Кийин ошол эттин баарын эле өзүңүз халатыңызга салып жесеңиз боло берет. Бирөөнү 1 килограмм, 1 грамм дагы бечарага бербей, халатыңызга салып жей берсеңиз болот. Максат кан чыгаруу. 30 килограмм эт болсо, күн сайын 1 килограмм бала чакаңыз менен жесеңиз, 1 ай жеңиз. 1,5 килограммдан 2 ай жеңиз. Максат жөн эле. Бирок биздин максатыбыз эптеп эт алуу болбосун да. Эттүү болуп калуу, холодильникти эт менен толтуруу максат болбосун. Алланын ыраазычылыгы, мойнумдагы милдет ибадатты аткаруу болсун. Албетте алымдарыбыз айтат, 3кө бөлгөн жакшыраак дейт. 1 бөлүгүн бейбечараларга да бериңиз. Алар майрамдашсын. Алар дагы көңүнү ачылсын. 1 бөлүгүн тууган урук, дос тууган, куда сөйөк дегендер бар. Алар менен жеңиз. 1 бөлүгүн үй бүлө бала чакага сактап коюңуз. Ошон үчүн мына Курбан айтка алдына ала даярдык көрүшүбүз керек. Кандай мал сатып алабыз? Ал туугандар айыптан таза болуш керек да. Айыптуу болбой алат. Алланын жолуна, Алланын дининде Алла үчүн муздап аткан мал тиштери бүтүн болсун, көзү, кулагы бүтүн болсун, мүйүзү бүтүн болсун, путу колу жакшы болсун, арык, оорукчан болбосун. Ушулардын бардыгында жакшы машалла. Ким канчалык семиз чоң болсо, ошончолук соо. Проблема жок. Канчалык кандуу мал болсо, ошончолук соо. Албетте уйларга бизде эми төбө аз да. Уйларга, букаларга 7 шериктеш болсо боло берет. 8 болбой калат. 8 шерик болсо бирөөнөн дагы курбандык болбой калат. Жөн эт сойгон эле болуп калат. Мал сойгон эле болуп калат. 6 боло берет. Жалгыз деле уй сойсоңуз боло берет. Өзүңүз жалгыз деле 7 кой сойсоңуз деле боло берет. Бирок бирөө милдеттүү болот, 6 нафил болот. Бирок жалгыз эгерде 1 уй сойсоңуз, ошо уйдун баары сизге милдеттүүнү согуу кетет. Бирок 6 7ге чейин. 8 болсо болбойт. Бирок ниет ушу 7 шериктеш болуп аткандын ар бири ниети туура болсун. Бирөөнүн ниети бузулуп калса чатак болуп калат. Бирөөнүн ниети эле ошо 7-өнүн ушу бирөө ниети эт алуу болуп, риякөрлүк болсо аны өтпөй калат. 7 тең Алланын ыраазычылыгы үчүн десин, пожалуйста. Кийин анан этин теп-тегиз бөлүп алышат. Килограмм кылып бөлөт. 6 болсо 6го деле бөлүп алат. 5 болсо 5, 2 болсо 2, эч нерсе жок. Курбандыкка акыйканы кошуп койсоңуз деле болот. Үйлөнөйүн деп калды Курбан айтты. Пожалуйста, үйлөнгөндө пайгамбар сүннөтү боюнча бир кан чыгарып, 1 кой союп кой дедилер. Ошону деле кошуп шериктеш болсо болот. Ниет Алланын ыраазычылыгы үчүн кан чыгаруу да. Анын курбандыкка чалына турган мал бар го, туугандар. Буну өтө сый менен алып барыш керек сое турган жерге. Баягындай сүдүрөп тепкилеп эмес. Кордук көрсөтпөш керек. Бул башка кой азырчы. Сиздин койлоруңузду мурдага союп жүргөн койлорго андай мамиле кылбаң. Буну соердон мурда сугарып койсо болсо болбой калат. Эгер жүнү кыркып алсаңыз, аны садака кылыш керек. Эгерде уй болсо, аны сүтүн саап ичсе дагы болбойт. Жакшы эмес. Курбандыкка алып даярдап койгон уйдун сүтүнчү алып садака кылсаңыз боло берет. Желини шишип кетпесин. Садака кылып бериңиз сүтүнчү. Бирок өзүңүз ичпеңиз аны пока. Септегенде бул төө болсун, уй болсун, эчки болсун, эстегенде төөнүн эркек ургачысы, уй эркек ургачысы, бука уй менен, койдуку кочкорго менен, эчки. Ушу 8 жаны бар курбандык этет. Ат болбойт. Ат курбандыкка чалынбайт. Ошондой эле мына тоок, газ, булар болбойт. Курбандыкка чалына турган мал мынакей. Эчки сөзсүз 1 жылдан өтүш керек. Жашычы. Койлор породистик койлор болсо, 6 айдан өткөн болсо, эгерде ушу 1 жылдык койлордун арасына киргизип жүрсөңүз, билинбей турган сортовой мындай породистик болсо, болот ал дагы. Эчкилер однозначно 1 жылдан өткөн болуш керек. Уйлар 2 жылдан өткөн болуш керек.
Töөлөр 5 жылдан өткөн болушту. Ana. Качан биз баары шаарда жашайбыз, туугандар айт намазынан кийин курбандык чалынат. Айт намазды окудук, сиз шашылбаңыз. Эчтеке эмес. Эчтеке эмес. Кайсы 3 күн барат мынакей. 10-чы Зилхижжа, 11-чи Зилхижжа, 12-чи Зилхижжа күн батканга чейин курбандык чалса болот. Мынакей 3 күн майрамдар. 3 күнгө чейин. Албетте эң абзели 1-чи күн. Ушуну күнү дагы, түнү дагы чалсаңыз болот. Курбандык чалгандар көп, кезек тийбей, кечке чейин проблема жок, кечкурун эле чалса болот. Базда фик китептерде кечкурун чалган эми жакшы эмес деп келгени, ал кечкурун жакшы көрүнбөй калганда анча-мынча ошол жакшы кесилбей калбасын деген мааниден айтылган. Азыр эми жарыкта бар, свет жаркырап атпайбы? Проблема жок. Демек айт намаздан кийин экен, ошол күнү эң абзел экен, эртеси күн бар экен, дагы эртеси күн. То есть мына азыр 10, 11, 12-де Зилхижжа айын айтып атам да. Мына 2026 жылга мына милади санак менен айта турган болсок, 27 май Курбан айт. 28 май, 29 май күн батканга чейин курбандык өтөт. Андан кийин курбандык чалсаңызчы, ал ибадаттыгы болбой калат. Жөн эле садака болуп калат. Моюндагы милдет, важип ибадат болбой калат. Өзүңүздүн атыңыздан азыркында айттык, эгерде аялы дагы бай, күйөөсү дагы бай, баласы дагы бай болсо, булар бир кой менен бүтпөйт туган. Аялы өзүнчө муздаш керек. Аялына да кошумча, азыр аялдар бай болуп кетти. Алтындары санаса 85 граммга жетеби? Все, бир кой. Маша садака кыла турган, майрамдай турган, анан өзүңүзгө сактап кала турган эле күн ушул. Балаңыз болсо да балаңыз демей калат. Проблема жок. Мына маселелерге кичине көңүл буруп коюшубуз керек туугандар. Алдында келатат. Ниет боюнча айттык, мынакей жакшынакай ниет кылып, Алланын ыраазычылыгы үчүн Аллага жакындоо. Бул эң чоң нерсе. Эгерде мындай болуп калсачы, Кудай сактасын, эми курбан айтка жеткенде акчасы не болуп, банкрот болуп калды, урдат үрдү, не болуп калды. Баягы 722.500 сомго жетпей калды. Ага курбандык важип эмес уже. Эч кандай милдеттүү эмес. Эгерде ушундай карызга отуруп калган болсо, курбандык үчүн деп алып алган кой, уялбай эле койсун, сатып берип, зарылчылыгына иштете берсин. Проблема жок. Шариаттагы маселе мындай да. Эгерде 3-чү күн өтө электе кайра бирөө карыздар бар эле буга берип калып бай болуп калса, анда сразу анда кайра милдеттүү болуп калат. Анда милдеттүү. Анда качпаш керек. Мына азыр биздеги Америкадан бар, Кореядан бар, Россиядан бар, Европадан курбанды чалдырайын деп Кыргызстанга, машаалла. Жарандарыбыз бар, бир туугандарыбыз бар, ушундай кыла тургандар бар. Болот, ошол жактан деле кылдырса болот Кыргызстангачы. Бир шарт менен да, бир шарт менен. Бизде Кыргызстанда айт намаз окулгандан кийин болуш керек. Азыр кээде бир күн разница болуп калат го. 12 саат разница болот. Тиякта уже айт намаз боло элек. Макулбу? Бизде боло элек, ал жакта болгон. Бизде Кыргызстанда кылдыра турган болсо, сөзсүз биздин убакыт менен Кыргызстанда айт намаз окулуп бүтсүн, ошодон кийин анын атынан муздай беребиз. Өлгөн кишинин атынан дагы курбандык кылса болот тууган. Колунда барларчы, атаңыздын атынан кылыңыз, Өтүп кеткен болсо, апаңыздын, чоң ата, чоң эне, тайата, тайэнеңиздин, досуңуздун, проблема жок. Бул сообу башкача сооп. Башка күндөргө караганда курбан айт күнү ушу башка бирөөнүн атынан кан чыгарган сообу башкача. Колдон келсе, машаалла, пайгамбарыбыздын атынан курбандык чалып коюңуз. Пайгамбарыбыз үммөтүнүн атынан кылган. Үммөтүнүн атынан кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям албетте ошол курбандык чалып атканда жанында турганыңыз жакшы да. Карап турганыңыз жакшы. Үйдөн чыгып, сойдуруп алачы, ана мына. Жок. Бул ибадат. Барып жанында туруңуз. Фатима энебизге пайгамбарыбыз айткан, Фатима, курмандыгыңдын жанында тургун деген. Ошого күбө болуп тургун деген. Каны чыгат го, жерге түшө электе бардык күнөө кечирилет деген. Жөнөкөй эмес бул.
Ошол жерден иншалла барып туруп калат. Албетте аял киши барбай эле койсун, эркектерибиз. Эркектер ошол жерде карап, машалла, чачып, бычакты жакшы курчутуп, бирок көз алдында эмес. Көз алдында эмес. Койду жаткызып коюп, ана күттүртүп, жок. Жаткыздыкпы? Сразу союш керек. Же жаткызбай кое туруп, бычакты да даярдап алыңыз. Көз алдында эмес. Жакшы курчутуп алыңыз. Бир малдын көзүнчө экинчи малды эмес. Мен мындай бир не депсем бир материал сатып тартып коюңуз, что бир көрбөй турган. Макру деген бирөөнүн бир койду көрсөтүп, экинчи койду, же болсо бир жылкыны, кыскасы жылкын дейм, мына уйду көрсөтүп, экинчи уйду сойгон. Жакшы эмес дейт. Анан кээ бирлер ошо жаткызып алып курчута баштайт. Бул өлгөндөн мурда дагы бир жолу өлтүрүп салдыңызчы. Андай болбойт да. Анан сөзсүз бисмиллахи Аллаху акбар. Сүннөт боюнча кандай экен? Тарткан киши айтса, мына жакта биз 20 ауыстырып алып эле бисмилла Аллаху акбар десең, тарткан киши айтпаса болбой калат. Именно бычак кармап, бычак кимдин колунда болсо, ошол киши бисмиллахи Аллаху акбар. Бисмилла миллеттүү түрүндө. Аллаху акбар бул сүннөт. Бисмилла Аллах. Жана бисмилла десе деле өтүп кете берет. Даже Аллаху акбар десе деле өтүп кете берет. Бир эң жакшы туурасы бисмиллахи Аллаху акбар деп тарыш. Жакшынакай неме кылып туруп, машалла. Кийин бардыгын эгерде сиз касапчы жалдап алган болсоңуз, сое турганчы, ошол курмандыктын этинен, терисинен акысын берсеңиз болбойт. Түшүнүктүбү? Ушундан бир 2 килограмм алып ал депчи. Өтпөйт ал акысы. Чөнтөктөн чыгаң, эм банк менен которуң. Не кылың? Таштаң буякты. Касапчылар. Тигинин бардыгын садака кылып бериңиз. Бардыгын садака кылып бериш керек. Терисинен бери бардыгынан. Бирок эң жаманы азыр мына койлор союп, мына терилерин ар жерге ыргытып, исрап кылып, жакшы болбой атат да. Ошолорду машалла, мени кичине бир азыркыга билбейм кандай деп, Алла Таалам берип атат деп эле исрап кыла берсек болбойт да. Кичине туздап, мурда ошондо бир айна менен туз менен ашатып, жакшынакай кылып, энелерибиз кичине кызмат кылчу эле. Ден соолуктары жакшы болчу эле. Анан жакшынакай жууп, постек кылып, машалла. Ага бул натуральный эле. Синтетикага сүйүнүп жүрөбүз азырчы. Бул натуральный, бул шерсть бул. Буга жетпейт бул. Пайгамбар ошо Фатима энебизге айтканда дагы айтканда, Фатима жанында тургун. Эстеп кеттим алдына жүн деп атканда. Эгерде сен эшикке курбандык чалсаң, ар бир кылына бирден сооп жазылат деген. Анан пайгамбардан сахабалар сурашкан, "Я Расулалла, эгерде кой болуп, жүн болуп калсачы?" деген. Ар бир жүнмү деген. Төнүн жүнү, уйдун жүнү, ойдун жүнү, эчкиники эми кылы болот экен. Вот ошого кыл. А буга болсо ушунчасына. Чүнчө тугандар, мына жердеги маселелерди кичине эске алып коюшубуз керек. Албетте. Курмандыктын этинче байларга берсеңиз да боло берет. Ким багалдарга берсеңиз да боло берет. Жада калса ушуга чейин айткан, мусулман эмеске берсе да болот. Мынакей бизде азыр Кыргызстаныбызда көпчүлүк 90% мусулман, машалла. Мусулман эместер дагы бар, бейбечара кошуналарыңыз бар, орустар бар, биздин менен жашап атат. Эчтеке эмес. Курбанчылыктын этинен ага берсеңиз боло берет. Ага берсе боло берет. Зекетти берсе болбойт. Макулбу? Атак мисалы садака берсе болот. Кайрымдуулук менен зекет только мусулмандардын ичинде гана болот да. Амна курмандыктын этинен аларга берсеңиз болот. Аларга берсе. Анан эстегенде такбирди унутпайлы. Арафа күнү башталат. Арафа күнү канча? 2026-жылы 26 май, вторник, экинчи күн. Багымдаттан баштайбыз дагы. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд. 23 намазга чейин айтабыз. Бар, бири-бирибизге айтып коелу, эстетип коелу. Сабакка келгендер укту, сабакты көрүп аткандар укту, башкалар укпай калды да, көп да. Ошолордун баарына айтып коелу, что бирөө дагы ушул важип амалды унутуп калбасын. Бул важип. Кандай амал экен? Важип амалы. Астагфируллах, субханаллах, аятал курси, дуа кылайлы. Ага чейин аткарыш керек. Саламу алейкум ва рахматуллах, саламу алейкум ва рахматуллах. Сразу кеттик. Аллаху акбар, Аллаху акбар,
La ilahe illallah vallahu akbar. Allahu akbar valillahil hamd. Үйде аялдар ұмытып қала тұрған болса ше, мында бір шкафқа же чекесіне бір жазып қойсын. Намаздан кейінше. Егер сіз намаздан кейін тұрып бір нәрсе қылып кетсеңіз, уже болды, мойныңыздан сақытма. Бұның қазасы жоқ. Бұның қазасы жоқ. Уағында айтып алсаңыз, алып қаласыз, алып қалсаңыз. Мысалы, таравих намаздайда, таравих намазын оқысаңыз, о сүннати муаккада. Бірақ азыр енді таравих қаза болып қалды, оқиын, аз өтпейді уже. Бұныңғы да ошында өтпей қалады. Шөчі учурында пайдаланып қалышыңыз керек. Мұсапырсызбы, мұқимсізбі, еркексізбі, аялсызбы, ким ғана шаардау, айылдау, фатва ушуда, әлбетте кішкене талаш-палашы бар, бірақ етияттылық фатвасы мына ушуда. Аялдардағы барлық еркектер үшін айтыш керек. Bir жолы. Қанша намаздан кейін? 23 намаз. Азы санап беремін. Демек, Арафа күні 5. Құрбан айт күні 5. Құрбан айт күні ертесі күні 5. Ертесі күні 5. Ертесі күні 3. Асырға шейін. Бағымда пешім асыр. Ошондан бүтөт. Эми мындай немеми күн менен айтып берейин. 26 жыл, 2026 жыл. 26 май, 27 май, 28 май, 29 май, 30 май асырда бүтөт. Жеңіл болду? Ошоға чейин жалгыз окусаңыз дагы фарыз намаздан кейін ушуну айтасыз. Жамаат менен окусаңыз дагы фарыз намаздан кейін ушуну айтасыз. Сиз сапарда жүрсөңүз дагы фарыз намаздан кейін ушуну айтасыз. Эстен чыкпайт, Андан кейін анан астагфирулла, анан башка зикирлер, Курандар, дуалар, салаваттар боло берет. Ага чейин мынаны айтып коюшуңуз керек. Эстен чыкпайт, Кудай кааласа, Малды соёрдон мурда сугарып койсок жакшы экен. Суу ичкиси келсе суу бербей, чаңгатып неме кылган жакшы эмес дейт. Сугарып койсок жакшы экен. Жакшы мамиле кылайлы. Акысы боюнча алхамдулилlah айттык. Мынакей албетте дуасында бисмиллахиррахманиррахим жаткызып дуа кылып калабыз го. Инни ваджахту вajhi лиллади фатарас самавати вал ард ханифа ва ма ана минал мушрикин. Инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин. Ва бика умир ва бизалика умирту ва ана минал муслимин деген аят бар. Ушуну ким окуп отурган болсо өтө жакшы. Андан кийин Аллахумма minka walaka. Ya Allah, bu kurbanlık senden bizge verildi. Sen için kurbanlık çalıp atağız. Unutmayız bu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşunca aytkan ile, andan keyin aytat ile, ne dedi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem an Muhammedin ve ummetihi bismillahi Allahu akbar dedi. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den canı ümmetinden. Bize uşunca gelgenden keyin ya Allah, Allahumma minka walaka dedinizde. Ya Allah men üçün şu kavul kılgın dep koyunuz. Senden, sen için. Kavul kılgın, uşul yerde kimdin atına kılıp atsanız, oşan atına atap koyasız. Oşan atına. Atamdın atından dep koyasız. Palançanın atından, palança ustasından atından dep koysanız olur. Peygamberimizin atından dep koysanız olur. Özünüz çalıp atarsın birinci, конечно, özünüzün atınızdan aytın çıkır. Kimden dep? Misali men aytan, ya Allah, bana senden, cana sen üçün maksattan. Misal aytıtam da, maksatın atından de, Bismillah Allahu akbar. Oşonda öyle özünüzün atınız. Jo başka bir atından sen şunu aytın. Emi mına kurbançılıktı nemesin karap koyunuz, soğuptorun. Kanday eken. Kanday ulu eken. Jönököy emez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu sizlerge bizlerge mına şunday kasiyetli mayram tartılap atat. Albatta İslamdagı mayramlar ibadat bütkөндөн кийин болот өзүчү. Мына азыр ажыларыбыз Кудай кааласа бүгүн минага чыгат. Анан кийин Арафат күнү тияка, Курбан айт күнү машалла, лаббайк, кандай гана Муздалифада ибадаттардын баары бүтүп келгенден кийин анан курбандык маша шайтанга ташырыткандан бисмилла деп ташыргытышат. Анан курбандык чалып, анан чачын алышат. Эми савабул удхия Kurbanlık çalığının soğupları. وَمَا يُعَدِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Kim Allah'ın ulu belgilerin tazim etse, anı uluktasa, mınal jüröktün takvalığı degen.
Oma yuadim şairallah деген ne dese kurbanlık çalу деген. Бұл İbrahim пайғамбардан бері келатқан ұлу. İbrahim пайғамбар İsmail пайғамбардың кекіртегіне бычақ тартқанда. Алла Таала манын ордuna subhanallah бейіштен қошқарап келіп беріп. Ошодан бері келатқан ошо пайғамбарымыздан сұрағанда айтқаны. Атаңар İbrahim aleyhisselamдын, бабаңар İbrahim aleyhisselamдын сүннөтү. Айшенебиздин риваят. Пайғамбар sallallahu aleyhi ve sellem айтат: "Ма амила адамиюн мин амалин يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل يقع على الأرض فتيب بها نفسا." رواه الترمذي. Пайғамбар sallallahu aleyhi ve sellem айтат: Адам баласы құрбан айт күні Алла Таалаға ең сүйкімді болған амал қан шығару деді. Ең Алла Таалаға жаққан амал құрбан айт күні қайсы екен? Қан шығару амал екен. Анткени қиямат күні ошол мүзі менен келет дейді. Өзінің жүні менен келет дейді. Тырмағы менен келет дейді. Таразаға тартылып келет ошо құрбандық шалғаныңыз. Жана қан жаратқан Алла Таала жерге түшө электе эле Алла Тааланын жаратқан Алла Субханаху ва Тааlanын алдына көтөрүлүп, мына ошого улуу макам берилет экен да. Улуу даража берилет экен бугачы. Улуу даражалар берилет экен. Да ошондуктан пайгамбарыбыз айтты, чын жүрөктөн курбандык чалгыла. Акчам кетип калды дебей, эми мына настроениямды 5 кылып. Алхамдулилlah, Аллах үчүн курбандык чалып атам мына. İbrahim пайғамбардан келаткан, пайғамбарымыз Мухаммад алейхиссалам келаткан. Мойнумдагы Алла Таалам ушунча мага ден соолук берди, ушунча жакшылык берди, жакшы ниеттерди кылып чалыш керек. Али разияллаху анху айтат, пайғамбарыбыз мындай деген: "Я Фатима, куми фашхади узхиятак." Фатима, тур курбандыгыңа күбө бол. Fa inna laki bi awwal qatratin taqaw min damiha maghfiratan li kulli dam. Анткени ошо курбандык чалгандан биринчи каны тамчылайт го, сенин ар бир мындайча айтканда бардык күнөөңө кечирим ошол дейт. Жана ва амма иннаху южау бидамиха ва лахмиха фаюда фи мавазиник 70 ضعفа. Ошо курбандыгың эртеге кыямат күнү каны менен, эти менен алып келип таразага 70 эсе чоң болуп коюлат экен. Таразаңызга, соопсар таразаңызга. Ошондо Абу Саид разияллаху анху пайгамбарыбыздан сурады: "Я Расулаллах, бул сиз Фатима энебизге айтып атканыңыз сиздин үй бүлөңүзгө эле өзгөчөбү, же бүткүл үммөткө жалпычабы?" Пайгамбарыбыз айтты: "Бул бизге дагы үй бүлөбүзгө, жана бүткүл үммөткө жалпыча." То есть мынау азыркы сооптун тиешеси Фатима энебиз менен өзгөчөлөнбөйт. Пайгамбарыбыздын үй бүлөсү менен эле чектелбейт. Балким кыямат күнгө чейин мусулмандардын эми ким ушу амалды кыла турган болсо, ошого бериле берет деген сөз. Ли али Мухаммадин хассатан ва лил муслимин амматан деп айткан. Пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө өзгөчө, мусулмандарга жалпыча. Бир жерде бал лана ва лил муслимин, бизге жана мусулмандарга деп пайгамбарыбыз айтып койгон. Күнөөлөрүн кечирилүүсүнө. Табараниде риваят келет, Hazret Ali разияллаху анху айтат: "Я айюханнас, даху", пайгамбарыбыз айткан экен: адамдар, курбандык чалгыла. Вахтасибу бидимаиха. Анын курбандык чалдыңызбы, кан чыгардыңызбы, эми ушул кандан Алладан үмүт кылыңыз. Кудай кааласа, ушул Алла үчүн кан чыгарганыңыз сиздин күнөөлөрүңүздүн кечирилгенине, дозоктон кутулганга, бейиштен улуу даражаларды, соопторду алганга ушул себеп. Ошону үмүт кылыңыз. Себептен биздин ишибиз биринчи Алла Таалага баш ийүү, курбан айт күнү ороза кармаган арам болуп калат. Себеп Алланын коноктогонунан жүзүрүү болуп эсептелет. Себеп курбан айт дагы бул Алланын коноктогону. Ошон үчүн бул күн майрам күн, жей турган, иче турган, Алланы эстеп шүгүр кыла турган, Алланы мактап арулай турган, улуктай турган күн деген пайгамбарыбыз. Айтып атат: "Fa inna dam wa in waqa fil ard", тура сиздин көзүңүздө
Kurbanlık çalganыңızda kanı жерге тамчылап атат. Бирок угуп алыңыз, Алла субхана фа иннаху яқа фи хирзилла, Алланын коргонунда чөткөн ал. Жараткан Алла субхана ва тааланын чепинде болот экен ал. Көзүбүзгө жерде көрүнгөн менен сакталып калат экен. Эртең кыямат күнү ушу курбандык чалганыңызды ушуну Алла субхана ва таала сизге кайтарып берет. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен, чын жүрөктөн үмүт менен чалгыла. Man daha tibatan biha nafsuhu muhtasiban li uzhiyatihi kanat lahu hijaba minan nar. Uğunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Kim çın жүрөктөн kurbandık çalsa, kurbanlığından ümit kılıp, anda dozoktun otuna uşu parda olup dedi. Tosma olup dedi. Kurbanlık çalganınız dozoktun otunan tosma, parda olup dedi. Tosup koy oturgan. İbn Abbas radıyallahu anh'a rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Ma unfiqatil varik fi şey'in ahab ila Allah min nahrin yunharu yawma'i." Kurban ayt günü жараткан Алла Таалага эң сүйкүмдүү болгон акчаны сарптаганы ал курбандык чалганга сарптаганы. Ушул эң сүйкүмдүү амал экен. Зайд ибн Аркамдан риваят бар. Пайгамбардын сахабалары сурашты: "Ма хадихин адахи?" Бул курбанчылыктар не өзү деп пайгамбардан сураганда пайгамбар айтты: "Сунната абикум Ибрахим." Ибрахим пайгамбар бабаңардын сүннөтү dedi. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah. Эми Ибрахим пайгамбар сүннөтү болсо болгондур. Бизге не берилет? Ошону айтыңызчы, о Алланын элчиси деп сахабалар сурашты. Пайгамбар не dedi? Bi kulli sha'aratin hasana. Her bir cününe soğuk verilir. Her bir cününe. Koydun her bir cününe. Uydun her bir cününe. Tüğünün her bir cününe. Ha. Fasuf. Oşun dedi aytты. Her bir kılga dedi. Anan cünçüse her bir cüngö dedi. Ona ketip var. Жараткан Алла Subhanahu wa Taala barыбызга kurbanlık çalганга мүмкүнчүлүк берсин. Алланын разычылыгы үчүн чалганга мүмкүнчүлүк берсин тугандар. Ошон үчүн мына ушу зарыл маселе деп мен ушуну ойлодум. Сиздер менен бөлүшүп коеюн деп. Кийинки сабак ошо ойдон 4-күнгө өтүп кетет экенбиз. Анан курбан айт 3-күн болуп калат экен. Анан бүгүн эле мына кээ бир зарыл ушуга тиешелүү маселелерди айтып койдук. Албетте иншалла айт намазга дайым буюрса жакшы дуа кыла берели. Алла Таалам бадышабызга, жетекчилерибизге хамдулилlah инсаф, тофик, жакшылыктар насип кылсын. Ороз айтты, айттау, аянтоо кандай курбан айтты да Кудай кааласа окуп алсак, иншалла сөзсүз үйдөн эртең менен жакшынакай туруп, жакшы жуунуп, эги жакшы жаң кийим болсо эң жакшы. Жаң кийим болбосо проблема жок. Эски кийим болсо деле бирок жуулган болсун. Жакшынакай гусул албайлы. Себеп мусулмандар топтоло турган майрам күнү жагымсыз жыт чыгып калбасын бизден. Мисвак менен, же болбосо паста щетка менен жакшы жууп, атырларды себинип, эртең менен Ороз айтта кичине бир нерсе жеп чыккан сүннөт эле, Курбан айтта эчтеке жебей чыккан сүннөт. Себеп ошо Курбан айттын этинен жеген ушу сүннөт да. Кичине чыдап туруп элечи, балдар эсе киши ачка болсо проблема жок, жей берсин, бул мустахаб эле. Бирок көчөдө баратканда такбир айтып барыш керек. Не айтып барыш керек экен? Takbir aytış gerek. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilahe illallah, Allahu akbar. Allahu akbar ve lillahil hamd. Ündü çağırıp. Qaysı jol menen barsanız, namaz okugandan keyin başka jol menen keliniz. Gövrük, maşallah, taş, jol, göçü, daraqtar göp bolsun kıyamat günü. Sizin zikrinizdi ukkan, kıyamat günü bardığınız sizden paydаңызга күбөлүк өтөт. Kança jol. Perişteler tizilip durup sizge dua kılar. Perişteler tizilip dua kılar. Jönököy emes da bu. Şunda uluu mayram, uluu mayram. Şeçi Kuday kalasa barıp, hutbаны okup, jakşı neme kılıp gelip anan bismillah akbar dep narkı mayramdık manaydı Kuday kalasa anan ulantı veririz. Emi savabımızda geleydi. Savabul istiğfar. İstiğfarın savabı. İstiğfar degen ne? Allah Taala'dan geçirim soru. Allah'dan geçirim soragandı istiğfar da koyabız. Biz pendebiz. Bizde katalar köp.
Günöler köp, жаңылыштар köp. Allah geçirүүчү. Жараткан Алла Субханала ва Таала geçirгенди жакшы көрөт. Ушуну сооптору укмуш. Дүйнөдө дагы сизге аябай пайдасы тиет. Ахиретте дагы пайдасы тиет. Себеп дегенде сиз күнөөнү мойнуңузга алып Алладан кечирим сурап атасыз. Я Алла, менин күнөөлөрүмдү кечирип кой. Мен билген күнөөлөрүм бар, билбеген күнөөлөрүм бар. Чоң, кичине, жашырын, ашкере, эски, жаңы, я Алла, бардык күнөөлөрүмдү кечиргин деп Алладан кечирим сураган аты истигфар. Ошондой эле ушу истигфарды өзүбүзгө и атабызга дагы сурайлы, апабызга дагы сурайлы. Кантип, я Алла, атамдын күнөөлөрүн кечир деп. Кыйын эмес. Я Алла, апамдын күнөөлөрүн кечир. Бизде кандай күнөөбүз, ата-энелерибизде да ошондой күнөөлөр бар. Кудум ушуну биз бир туугандарыбызга, бала чакабызга, анан жалпы элге сурайлы. Бардык мусулмандарга, тирүүлөрүнүн өткөндөрүнө сурайлы. Ушунун атын истигфар деп. Буну сообу чоң деп айтып атканы, бу дүйнөдө да Алла Таала өтө чоң убадаларды берген. Ахиретте өтө чоң ийгиликтерди Алла Таала убада берген. Ушу истигфарга. Кур'ан-ы Каримде окуңуз эми. Не дейт? Али-Имран сүрөсү 135-аят. Ба'дауду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Валладина ида фа'алу фахишатан ау заламу анфусахум ذكروا فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Буга чейинки аят жараткан Алла Субханаху ва Таала мындай деген. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Силер шашылгыла. Робиңердин, жаратуучуңардын кечиримдүүлүгүнө шашылгыла. Жана бейишине шашылгыла. Бири-бириңерден жарышып шашылгыла. Ал бейиштин туурасы 7 жер 7 асман. Таква адамдарга таяр кылынган. Таквалар ким десе? Алладина юнфикуна фис-сарра вад-дарра вал-кадиминнал гайд вал-афина анин-нас валлаху юхиббул мухсинин. Алар сарпташат. Фис-сарра курсанчылыкта, вад-дарра кыйынчылыкта. Жана ачууларын жутушат. Жана адамдарды кечиришет. Жана адамдарга жакшы иштерди кылып беришет. Аркасынан да улантып. Ушул аятты айтып келгенден кийин таквалардын жогорку даражасын айтып, экинчи даражасын айтат. Эми кимдер мындай фахиш деп коет, айырсыз иш кылып алса, күнөө иш кылып алса, башкаларга бир ушундай жаман иш кылып койсо, шачаап койсо, ау заламу анфусахум, же өзүнө зулумдук кылса, күнөө иш кылыпчы. Бир нерсени эстеп коюңуз тууган. Бир нерсени билип алайлы. Алла Таала Кур'анда айткан. Адам баласы өзүнө зулумдук кылат. Күнөө кылыпчы. Күнөө кылып Аллага жамандыгы жетпейт. Жамандыгы сизге жетет. Ошон үчүн адам өзүнө зулумдук кылат деген мааниси ушул. Өзүнө күнөө аркылуу өзүнө жамандык кылып атат. Шуну Алла Таала Кур'анда айтып койду. Өз жандарына зулумдук кылгандар кантип? Күнөө аркылуу. Күнөө кылдың, жаныңа зулумдук кылдың. Күнөө кылдың, жаныңа зулумдук кылдың. Калп айттың, жалган айттың, уурулук кылдың. Кандай гана арам болбосун, күнөө кылдың, өзүңө зыян келе берет да, токтоло берет. Ошону айтып атат, ким зулумдук кылса, дароо Алланы эстесе, Алланын азабын, коксан күнөө болуп калды. Алланы эстеп, Алланын улуулугун эстеп, Алланын азабын эстеп, не кылды? Я Алла, кечирип кой деп айтты. Алла кечирип кой. Күнөөлөрүнө кечирим сурагандар жана Алладан башка күнөөлөрдү эч ким кечире албайт. Жана ошого валам юсиру ала ма фаалу дегени кылган жаман ишине өжөрлүк кылып тура бербейт. Вахум я'ламун, алар билет. Алла Тааланын кечиргенин жана өжөрлүк кылган. Эки нерсе айтып да, адамдан күнөө болуп калат экен, кечирим сурап коюш керек экен, келечекте аны кайталабаганга Аллага убада бериш керек. Ошо күнөөнү кайра кайталабам болду. Мен эми ушу бир болуп калды, алданып калдым, азгырылып калдым, туура эмес кылып алдым. Мойнума алам. Я Алла кечирип кой. Всё, мен будан кийин кайталабайм. Кайталабайм.
وَلَمْ يُسِرُّوا деген şu. Ептеп şu шайтанға азғырылып, алдап алдым да, жалған сөйлеп алдым да. Сөйтті. Эми мынаке бұдан кейін ем жалған сөйледі. Біреудің бұйымын алып алдым мені. Бұдан кейін ем албай. Анықын қайтарып беріп қойдым. Мына. Екінші аятта. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Егер алар дейді Алла Тағала айтты. Gelişse sen алдыңа қачанда өздерін жанына зұлымдық қылған, жана Алладан кечирим сұрашса, сен дағы аларға кечирим сұрасаң, алар сөз Алла Тағаланы тобаларды қабыл қылушы райымды тауышады. Бұл деген пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тағалам шындай улуу нерсени айтып қойды. Ким ажыға умраға барса пайғамбардың зияратына, тірі кезінде дағы, өткөнден кейін дағы, ошол жерге барып Алла Тағаладан сіз кечирим сұрасаңыз, Алла Тағаладан кечирим сұрасаңыз, пайғамбарымыздың алдында, пайғамбарымыз дағы Алладан кечирим сұраса, Алла Тағала бір күннен қалдырмай барын кечире береді. Пайғамбарымыздың алдында тұрып кечирим сұрағандың ушундай қасиети, пайдасы жүрген да. Мына аятта Алла Тағала айтып. Андан кейін وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Алла Тағала айтады, ей Мұхаммад, сен алардың арасында болып тұрып, аларды Алла азаптаушы емес. Жана алар қачанда Алладан кечирим эле сурай берсе, Алла аларды азаптабайт. Эки нерсе. Алланын азабы түшпөгөнгө эки нерсе. Бири пайгамбарыбыздын бар болуусу, экинчиси ошо адамдар Алладан истигфар, күнөөлөрүн кечирим суроосу. Hazret Ali разияллаху анху айткан, Алланын азабынан сактана турган эки эле коргон бар. Эки эле сактана турган башпаанек бар. Бири пайгамбарыбыздын болуусу, ал кетип калды пайгамбарыбыз. Экинчиси бар дейт азыр. Кыямат күнгө чейин бар. Ал кайсы? Истигфар. Үммөт истигфар эле кылып, күнөөсүнө кечирим эле сурай берсе, Алла азаптабайт экен да. Мынаке, Алла Тағала аятта айтып атат. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Анфал сүрөсү, мына карап коюңуз. Анфал сүрөсү 33-чы аят. Демек, бар адам, бардык үммөттү тобага, истигфарга алып келейин. Барына айтайын. Тугандар, Алладан кечирим сурап жашайлы. Канча каталарыбыз бар, намаз убагында окубай койдук. Алладан кечирим сурайлы. Канча жол эки жүздүүлүк кылып койдук, кыянат кылып койдук. Көзүбүздүн кыянаты өзүнчө, өзүбүздүн кыянатыбыз өзүнчө. Канча деген бизде күнөө болду. Канча намахрам, арамды көрдүк, канча арам ойлодук. Канча жаман ниет кылдык, туган, канча жаман каалап койдук. Пайгамбардын сүннөтүнө канча каршы жашап койдук. Көзүбүз өзүнчө, кулагыбыз өзүнчө, алкымыбыз өзүнчө, тилибиз өзүнчө. Кол, пут. Бизде күнөө көп. Ошон үчүн мынаке күнөөдөн кечирим эле сурап турса, Алла азаптабайт dedi. Бир жерде Алла Таала айтат: "Ванистагфиру раббакум, сумма тубу илейхи, юматти'кум мата'ан хасанан ила ажалин мусамма, ва ю'ти кулла зи фадлин фадла." Худ сүрөсү 3-чы аят. Робуңардан кечирим сурагыла. Кийин ага тооба кылгыла, кайтып. Кечирим сурадыңмы? Кылган жаман иштериңе, күнөөлөрүңө, бузукулуктарыңа, эми Аллага кайт. Эми ошо жаман ишти ташта дагы ага барба. Андан кайт. Уурулуктан тооба кылдыңмы? Барба. Зынадан тооба кылдыңмы? Барба. Жалган сүйлөгөн тооба кылдыңмы? Ага барба. Алдагандан тооба кыл, барба эми ага. Текеберликтен тооба кылдың, эми барба. Көрө албастыктан, ушактан, жаладан тооба кылдыңмы? Барба эми, бүттү эми. Кумар ойногондон, башка арам нерселердин баарынан тооба кылдыңмы? Арак ичкенден тооба кылдыңмы? Наркотик тооба кылдыңмы? Барба эми. Кайт. Ушуну кайтканды тооба деп коет. Алладан кечирим сура, тооба кыл. Алымдар айтышат, бүгүн үммөт Алла Тааладан кечирим сурап атат, бирок тооба кылбай атышат дейт. Истигфар кылып атышат, бирок тооба кылбай атат дейт.
Ne ayırması var dese, ya Allah geçir de atat. Bирок men aga kayta barbayım dep vada verбей atat. Günölөрüm var, geçirip koy ya Allah dep atat. Bирок эми men ошону кылмайм, ага кайтпайм деп вада бербей атат. Ушуну аты тооба. Мына жерде Алла Таала айтып атат. Роббуңардан кечирим сурагыла, кийин тооба кылгыла. Ага, не болот десең, Алла Таала силерге белгиленген убакытка чейин эң мыкты жашоо берет. Берекелүү, бейпил жашоо берет. Алла Субханаху ва Таала. Жана ар бир айкөл ээсине Алла Таалам айкөлдүн берет. Wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Hud пайгамбар айткан: "Ey qawmum, Роббуңардан кечирим сурагыла, кийин тооба кылгыла. Ал силерге асмандан жамгыр жаадыртат, нөшөрлөтүп, жана силердин кубатыңарга кубат кошот" дейт. Карап турыңыз. Эгерде биз Алладан кечирим сурап, тооба кылып, арам нерселерди таштасак, учурда жамгыр жаап берет экен да. Качан бизге керек жамгыр, ошондо жайт. Кереги жокпу, жаабайт. Болбосо кереги жокто жайт дагы, керектүүдө жаабайт. Нөшөрлөтүп жадырып берет дейт. Кубатыңарга кубат кошот дейт. Имандын кубатына кубат, дененин кубатына кубат, эркектигин кубатына кубат. Качан? Истигфар. Кубатыңарга кубат кошот. Сахабалардын сыпаттарын айтып келип, "Кану қалилан минал лайли ма яхжаун, ва бил асхари хум ястагфирун." Караңызчы. Түндөсү булар азырга уктайт эле, саарлыкта Алладан кечирим сурашат эле. Улуу адамдардын сыпаттары, олиялардын сыпаттары, бардык пайгамбарлардын, бактылуу адамдардын, таза адамдардын, даражалуу асыл адамдардын сыпаттары саарлыкта Алладан кечирим сурашат экен. Саарлык деген кайсы? Тахажжудтун убактысын саарлык дейт. Саарлык ичебиз го. Оз жабаардан мурда саарлык деп коебуз го. Багымдаттын убактысы кире Киргенге азыр бир 20 мүнөт, жарым саат бар. Мына ошо саарлык убакыт ошол. Багымдаттын убактысы кире 10-15 мүнөт бар. Ошол истигфардын убактысы. Эң күчтүү истигфардын убактысы ошол. Бир проблемасы жок адам жок да. Барыбызда проблема бар. Ошо проблеманы ошол убакытка алып барың. Кайсы убакытка алып барың? Тахажжудтун акыркы убактысына алып барып туруп, ушул жерден Алла Тааладан сураңыз. Я Алла, күнөөлөрүмдү кечир, проблемамды чечип бер. Алла өзү айтат. Ошол убакта Алланын тарабынан жар салынат. Күнөөсүнөн кечирим сурагандар бар, күнөөсүн кечирип коеюн. Тооба кылуучулар бар, тообасын кабыл кылайын дейт. Кажетти сурагандар бар, кажетти бүтүрүп берейин дейт. Мына элдин баары уктап атат, сиз машалла таттуу уйкуңузду, ысык төшөгүңүздү таштадыңыз дагы. Таарата алып туруп, жай намаздын үстүнө чыгып, Алладан кечирим сурап чыктыңыз. Бир алымдар айтат эле, ушул дуа эменичи, хадисте келет да, пайгамбарыбыз айтканда, тахажжуд түндүн эң акыркы убактысы калганда, Алла Тааланын тарабынан ушундай жар салынат экен. Күнөөсүнөн кечирим суроочулар бар, күнөөсүн кечирейин десе, алдар не дейт? Кээ бир алымдар. Я Алла, сен айтпадың беле? Мына мен деп чыга калат экен да. Мына мен күнөөдөн кечирим сурап атам. Кажети барлар барбы? Кажетин бүтүрөйүн. Мына мен дейт. Сразу мен дей калыш керек экен да. Ошол моментте тура калып не дешкен экен? Мен бармын депчи. Мына проблема болуп атат, мындай болуп атат деп айта калыш керек да. Дальше кеттик. Мынакей сахабалар менен. Нух пайгамбардын сөзүндө: "Факулту стагфиру раббакум иннаху кана гаффара, юрсилис сама алейкум мидрара, ва юмдидкум би амвали ва банин, ва яджал лакум джаннати ва яджал лакум анхара." Нух пайгамбардын дааватын караңыз. Элине айтты. Алладан кечирим сурагыла, ал кечирүүчү. Күнөөңөрдү кечирет. Так, кечирим сурасаңар эмне болот? Асмандан силерге нөшөрлөтүп, убагында жамгыр жадырып берет. Силердин ырыскыңар мол. Проблема жок, бардык нерсе чечилет. Так, андан кийин угуңуз.
Ve yumditkum bi amwal ve banin. Mal mülküңөрдү, bala чакаңарды көбөйтүп берет dedi. Daryalarda ağızıp, baktaraklarda Allah subhanahu wa ta'ala östürüp, asmanın susu berekeli su. Ma'a mübarek degen Allah Teala. Ne degeni? Asmanın susu berekeli su. Barına berekesi tiyer. Ağlamga dagı, adamga dagı. Din soluqa dagı, rızkıga dagı. Barına berekesi tiyer. Sebep Allah aytıp koygan. Asmanın susu berekeli su degen. Berekeli su жаңырын. Buna жамгыр жагандан кийин абаны карасаңыз кандай? Береке көрдүңүзбү, көрбөй атасызбы? Болсо, эгер бул тецтин смогун ким тазалайт? Кайсы фонтан тазалайт? Же пожарный чачасызбы? Тазалайбы? Абаны ким тазалайт? Мына берекели су тазалайт. Таза дем алып калабыз аба менен. Кичине тоого чык, көрөсүң ана береке. Жамгырдан кийин кара мына. Жап жашыл бол. Бул башка суу мындай чыгара албайт мына. Мөмө жемиштерди айтпаңыз, ден соолукка пайдасын айтпаңыз. Алхамдулилlah. Abu Hurayra radıyallahu anh'ın rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayet: "İnnel abde iza ahta'a hati'aten nukitat fi kalbihi nuktatun." Pendeçi Peygamber aytkan bir günah kılganda жүрөккө bir kara dak düşödü. Eğer toba kılıp kalsa tazalanıp kalar. Toba kılgan yok bu, ol kara dak boydan kala öret dağı. İkinci günahını kılganda oşa kara dakka dağı kara dak koşlar. Бұл үшін тоба қылбай күнә қыла берет, жалған сөйлей берет. Арам ішті қыла берет. Не болады? Жүрегі ақырын тоба қылып алғаннан кейін қап-қара болып қалады дағы. Пайғамбарымыз айтқан, кейін жүрегі жауылып қалады, жақсы насихат та тәсір етпейді. Атасы өлсе де көзінен жас шықпайды. Апасы өлсе де көзінен жас шықпайды. Бұға бәрі үруші. Жүрек қатып қалған, бауыр қатып қалған, өкірет, чипуқан. Не үшін? Toba kılgan emes bu. Günösüne Allah Teala'dan geçirim suragan emes. Puşayman bolgan emes bu. Жүрөк kapkara olup, jabılıp kalgan. Жақсы деле жаман насаат тәсір etpeydi daga. Kur'an'da Allah Subhanahu wa Ta'ala aytip koydu bunu. Ne dep aytip koydu? Mınday dep koydu. Kalla bel rana ala kulubihim ma kan yaksibun. Алардын жүрөгү жаап калган. Кылган иштери, күнөөлөр кылып үстүн жаап калган. Пайғамбарымыз bir hadiste айтқан, жүректер заңдайды деген. Заңдайды, дәт басады деген сөз. Қандай жезге, заңдағандай. Аны тазаланса қандай истиғфар деген. Bir hadiste Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям риwayati келет. Адамдардың жүректері дағышына заңдап дәт басып кетеді. Қандай темірге су тигенде заңдап дәт басқандай. Тазаланса қандай деген екі нәрсені айтқан. Құранды оқу, өлімді ескеру. Ким Құранды оқып жүрсе, өлімді естеп жүрсе, жүрегі тазаланып тұрады екен да. Киімді тазалай тұрған су бар туғандар. Әрбір нәрсені тазалай тұрған нәрсесі бар. Бұны тазалай тұрған нәрсе өлімді естеп Құран оқу. Истиғфар, мына деп хадисте келді, бұл да тазаланады. Анас разияллаху анху риwayat бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Алла айтады екен. Охо, хадисе құдысы екен. Керемет. Ябна Адам, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ey pende. O adam balası. Sen menen geçirim ele surap tursaңчы. Men rayımıman ümit ele kılıp tursaңчы. Senin qanday qata bolbosun men bardın geçire berem maga bari bir. Maga kızıktırıp aytты. Wa la ubali. Maga kızıktırıp. Sen menenle geçirim sıra cana ümit rayımıman ümit kıl var geçirim. Ya Adam لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. Ey adam balası. Eğer de senin günahın de жерденче bunu asmandağı bulutqa çeyin jetse de keyin sen menen geçirip surasan oşonça günahını geçirgenge tayarmın de. Bardın geçiriyorum. Bana bari ver dedi. Sen kança günahın var. Kızıktır var. Üçüncüsünüz. Ya ibn Adam inneke lev ataytani bi qurabil ard hataya summa laqitani la tushrik bi şey'an
la ataytuka bi qurabiha maghfira. Ey adam balası. Egerde sen jer tolo günöөнү kılıp mağa gelip joluksan, ölsöң, mağa. Ölgöndөн adam jolot Allah Taala. Mağa şirk kele keltirбесең, tawhid menen joluksan, men jer tolo geçirimim menen seni jolugam. Geçirip salam deyip bardым. Азыр андай жер толо күнөөнү эч ким кыла элек, кыла албайт да. Булутка чейин күнөөнү эч ким кыла албайт. Бирок Алла даже ушуга чейин айтып атат. Сен мага ширк эле келтирбей кылбасаң, сен менен кечирим эле сурап турсаң, канча күнөөң мага кызыктырбайт. Бардын кечирип салам. Мына. Ошон үчүн Алладан кечирим сурап турайлы. Алла гана кечирет экен бекем ишенип турайлы. Жана жараткан Алла Таалага эч бир нерсени теңдебейин. Ушунун аты ширк. Allah Teala'ga tengdegендин аты ширк. Жаралганды теңдебеңиз. Пайгамбарды, оолияны, асманды, периштени ким гана болбосун. Алланын теңи жок. Теңдеши жок. Лам якуллаху куфана. Ал жалгыз. Сураганда дагы, ибадатта дагы, үмүттө дагы Алла Тааланын жалгыз. Анын эч бир шериги жок, окшошу жок. Всё. Точка вообще. Ушундай кылып эле сен мага жолуккан болсоң дейт, жер толтура күнөө кылып келбейсиңби? Barın geçip sana. Abu Said Hudri razıyallahu rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Kâle iblis ve izzetik la abrahu ugvi ibadak ma damet arvahuhum fi ecsadihim." Şeytan ant içiptir Peygamber zaten. Allah'ın izzatına Allah Teala'ga aytat. Ya Allah, sen izzatına ant içip aytat. Men senin pendeleriңди azgırını toktotpаймын dedi. Şeytandın antı eken bu. Pendeleриңди azgırıdan, aram oy salıudan men bu işimdi toktotpаймын деп атат. Kıla verem men bunu azgırını. Kaçan çeyin denelerinde ele can bolsa boldu bana dedi. Oşo çeyin. Denesinden can çıkkanга çeyin men pendelerinde azgırtığını toktotpаймын dep ant içti. Fakale Allah Teala da ant içti. Ve izzati ve celali. Men izzatıma, calalıma ant içeyim. Aybat sürüme ant içeyim. La azalu agfiru lahum mustagfaruni. Alarım pendelerim menen geçirim ele suray ele verse men anın günahlarını geçireveririm dedi. Bunu Allah'ın anı. Bir ant şeytandan oldu, bir ant Allah'dan oldu. Şeytan ant içiyordu. Allah Teala'ga ant içiyordu. Pendelerini günahı kıldırtıverem. Allah da ant içip koydu. Pendelerim menen geçirmele sorasa günahlarını geçiriyorum. Alımlar aytat. Mında çaytkanda şeytan sen işini kılıver. Allah aytat men özüm işimi kılıver. Senin işin azgırıp günah kıldırsa, menen geçirim ele sorasa meniki geçiriyor. Allah, karaşan katan. Olursa bizde şeytan 24 saat azgırat. 24 saat özgöçe namazda. Abu Hurayra radıyallahu anh'dan rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ant içip Allah Teala'ga ant. Eger de sizler günah kılbasaňar, Allah sizler getiret dağı bir kowumdu alıp kelet. Günah kılıp Allah'dan geçirim soray turgan. Allah alar geçirip koydu. Soýys bizden günah bolup kalar. Biroq musulman adam günah kılbaydı. Günah bolup kalar. Musulman adam günah kılıp oşo boydan uktay albaydı. Günah bolup kalgan bolsa geçirmeyin. Allah'dan geçirtip dua kılmayınca. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh aytat, "Men lazima al-istiğfar, ja'alallahu lehu min kulli hammin faraja ve min kulli diqin makhraja ve razaqahu min haythu la yahtasib." Kim istiğfardı bekem qarmasa, Allah'a bardyk kaygıdan yol açıp salat eken. Bardyk kıjalatçılığın getiret eken. Gümön kılbagan jerden ırıskısın jetkiret eken. Peygamber bir hadis aytat, "Man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyuksir fiha minel istiğfar." Kim ertege amal defterinde, namay amal kitebinde oşonu jakşı nerseni toýsumday
Кубандыра турган нерсени көргүсү келсе истигфарды көбөйтсүн. Пайгамбар бир хадисте айткан: "Туба лиман важада фи сахифатихи истигфаран касира." Даңқ болсын, бақыт болсын, ийгилик болсын. Ким амал дептерине көп истигфар кылган болсо. Ошон үчүн иншалла көп истигфар табылган качан? Сиз бир күндө 100 жолу эмес, 1000 жолу кылып коюңуз. Астагфируллаха ва атубу илейх. Кыска нуска кылып. Канча экен? Астагфируллаха ва атубу илейх. Эң кыскасы ушу. Астагфируллаха ва атубу илейх. Же болсо астагфируллах ла иляха илля хуал хайюл кайюм ва атубу илейх. Көп айтып жүрөбүз го. Сейюдул истигфар бар. Аллахумма анта робби لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bunu birden aytasın. Ertemeni bir de aytasın, keçinde bir de aytasın. Peygamber zaten kim ertemeni bir de aytsa, bekem işenip durup, eğer de geç çeyin ölüm gelip kalsa tüpsüz bir işe girer. Eğer de geçinde aytıp, bekem işenim menen, şektenbey. Eğer de taŋat çakta ölüm gelip kalsa tüpsüz bir işe girer. Sağır geç aytıp jürevereyli, cüzgö çıkaylı, ölüm geleversin. Ya, bundan da keremi. Bırak inşallah kança Allah Taala mal bizge belgisiz kaçan yerden gelir. Oşoga inşallah aytып öyle жүргөн болсок utuk bizde. Buna istigfarlardı. Kıskasın azırkı mına. Aytабызбы inşallah? Men yalarga ben. İyi estegende. Mına hadis menen bitireyim. Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhum aytkan, bir kişi peygamberimize gelip, "Va dunuba, o menin günahlarım, o menin günahlarım" dep ilayt degende. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağa aytıptır. Sen bunday dep ayt. Allahumma mağfiratuk awsa'u min dunubi ve rahmatuk arca indi min amali. Mana uşunu ayt. Uşunu aytkandan keyin Peygamber aytты. Dag ayt dedi. Dag ayt dedi. Dag ayt dedi. Dag ayt. Em aytты. Turda keteber, bardı günahın geçirildi dedi. Ana. Bizler üç şey ayt koyuyor mu? Allahumma mağfiratuk awsa'u min dunubi ve rahmatuk arca indi min amali. Allahumma mağfiratuk awsa'u min dunubi ve rahmatuk arca indi min amali. Allahumma mağfiratuk awsa'u min dunubi ve rahmatuk arca indi min amali. Allah. Kotarması bundayda. Ya Allah, senin geçirimdүүлүгүң menin günahımlarının barынан dağı üstün basıp oldu. Keң. Allah'ın geçirimdүүлүгү keң. Anın aldığında menin senin günahın çıpıkadı. Gözge görünmüyor. Uşu sözde ayt deydi. Ya Allah, senin geçirimdүүлүгүң menin günahımın keң. Jana senin rayımın men amalımdan dağı ümitkör, köbürөөк ümitmін. Men özüm ümit amalıma karaganda sen rayımından köp ümit kılam degen söz. Men özüm kança jakşı işlerim var, jakşı amalım var, oşoga karaganda ya Allah, menin aldımda sen rayımından ümiti çok. Uşunu 3 jol kaytaladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Kum fakat gafarallahu lak, tur ketever. Allah senin günahını geçirdi dedi. 3 jol kaytaladık. Allah. Cenab-ı Allah Teala barza amal oluşuna tevfik versin. Amin. Ya Rabbi ya Allah. Atta zeket var mı usta? Tuğanlar atta zeket boyunca talaş var. Biroq fatva zeket joktu. Biroq esте koyuş керек, eğer de alıp satarlık kılsa, anda точно alıp 40'tan birin beriş gerek. Biroq ehtiyatlılık üçün attıkın saima dep koyabыз mına, jайлоодо kaytarılgan 6 aydan köbü kaytarılgan bolsa, жылкылары barlar, 40'tan birin berip koygan ehtiyatlılık üçün. Vacip farz emes. Kanday koyda, uyda, tödö, mildetli go. Ya, koyda 40 bolsa bir koydu beriş gerek. Orta koy. Uy 30'da bir uy. Tö bolsa 5'te bir koy.
25'te bir tөө дегендей, а бирок атта андай эмес. Мен быйыл окууну бүтөм. Ата-энем медресеге окуйсун деп жатышат. Бирок менин баргым келбей жатат. Акыркы убакта ыйманым дагы алсырап кетти. Чынын айтсам, ичимде такыр каалоо дагы жок болуп жатат. Дагы бир себеп, коркуп жатам. Менин эжекем ошол медресеге барып келгенден кийин абалы өзгөрүп кеткен. Аалымдарга алып барышкан. Башка эжекем дагы көп жылдан бери ушундай маселелер менен кыйналып жүрөт. Ошолорду көрүп ичимде коркунуч пайда болду. Алладан сураңыз, баарын Алла берет. Бирок баарыбыз илим алышыбыз керек. Ар бир мусулман, эркек, аял илим алуу фарзы айн. Негизги акыйда, адал, арам, ибадат илимдерин алышыбыз керек. Медресеге барып окубасаңыз дагы, бирок илим алуу айын фарз. Ошондуктан эмне кылсам болот, кеңеш сурайын деп, ата-энем кантип туура түшүндүрсө болот. Карап көрүңүз. Главное, сиз иншалла акыйда ишеним илимди алыңыз, ибадатыңызды таштабаңыз, гусул, таарат, намаз, орозо, зекет, фарз, ажылыктарды илим алып алыңыз. Анан иншалла ата-энеге айтың, кокуску жүрөгүңүзгө Алла таалам берсе, кийин илим аларсыз. Сүйүү кызга кандай болот? Сүйүп, күйүп алыш керекпи же Алланын ыраазычылыгы үчүн ыймандуу кызга үйлөнө берсе болот? Тууганда мындай, эми сүйүү Алла таала ар бир инсанга берген бул. Мухаббат сүйүүнүн орду жүрөк болот. Үйлөнгөндө дагы алхамдулилла бала чакалуу болуп калганда сүйүү менен болот ал. Жакшы көрбөсө каяктан болсун. Бирок караңыз, бир нерсени эске айтып коеюн, никеге чейинки сүйүү шайтандын сүйүүсү. Никеден кийинки чыныгы сүннөттүн сүйүүсү. Ошон үчүн ага чейин аны этияттап адам ар кандай неме болуп калышы мүмкүн. Көбүнчө азыр мынакей көп суроолор ушудан чыгып атат. Биз никеге чейин аябай сүйүшүп, сыйлашып, анан арам ишке да барып коюшкан. Андан кийин эмне болду? Болор болбос сөз үчүн таарынып кетти, урушуп кетти, жашабай. Эми буну кыздым айтып атат, біз ушу балага берейли, бербейли, эмне кылабыз? Тияка. Эгерде Кудай сактасын, арыз жазып, азыр тиги түрмөдө эмне болот? Bunun bardыгы эмнеден? Ошо шайтан сүйүүсүнөн башталды да. Кыздын бактысы эмне болду? Балага эмне болду? Ошон үчүн жок. Алхамдулилла, Алла субханаху ва таала акыл эс берген, ата-эне берген, жаштакка кеңешип, эгерде Куда сөөк түшүп, машаалла, алсаңыз, ошодон кийин мен Алла таалам нике баш кошоор замат өзүнүн кудурети менен ортого сүйүү берет. Акылга сыйбаган сүйүү берет. Нике болгондон кийин. Бул Алланын кудуретинин белгилери дейт Курандачы. Ортодогу сүйүү менен байланышты Алланын кудуретинин белгилери. Нашит укса болобу. Куран окуңуз анан көрөм. Куран укканга жетпейт. Соо аласыз. Мен күйөөмдүн экинчи турмушу болом. Биринчисинен ажырашып кеткенден кийин талагын берген, мага үйлөнгөн. Эми эки жакта жаша деп өзүм айттым. Жалган сүйлөгөндөн көп мени каржылабайт. Жалган сүйлөгөндөн көп, сүйлөгөнү көп. Мени каржылабайт. Же үй жок. Менде кандай аракет, мен кандай аракет жасайын? Катуу жооп бериңизчи. Эми кандай туугандар? Раз экинчи жолу турмушка чыгып алгандан кийин шариятыбызда бул каралган маселе адилеттүүлүк. Адилетсиздик, зулумдук кыямат күнү катуу жоопко тартылат. Ошон үчүн адилеттүү караш керек болот. Тамак ашын, кийим кечесин, түнүн жана башка. Кечиресиздер суроом үчүн. Эркек ойносо, ойношу болгон видеолордун доказательство кылып жөнөтсө, аялы эмне кылуу керек? Астагфируллах. Бул жашоо кандай жашоо туган? Истигфар кыласыңар, тоба кыласыңар. Үйгө дин алып келгенге кадимкидей пикир кылып, дуа кылып, аракет кылып, бардыгы ыймансыздыгын кесеп этти. Бардыгы ыймансыздык. Кээде аял арызданып атат, кээде күйөөсү арызданып атат. Туугандар бардыгы ыймансыздыгын кесеп этти. Биз өзүбүздү оңдойлучу. Өзүбүздү оңдойлу. Эртең бала чакабызга таасир этет ушуну. Өзүбүзгө таасир этет. Эмне кылат негиздер эми гана даватка чыккыла. Единственный азыр кичине ыйманды сактай турган, мечиттин чөйрөсүндө жүрө турган, Алла ахиретте өлүмдү, дозок, бейишти айта турган мени тушула, башка кайдан?
Hareket kılıp çıkıp maşallah жақсы niyetмен çıkıp gelingizler. Kuda kalasa Allah Taala elhamdülillah günöge jirkendi salat sözsüz. Mынандай арам иштерге жиркениш жүрөккө келбей аткан себеби биз өлүмдү унутуп калдык. Ахирет Алладан коркпой калдык. Ошон үчүн иншалла мынан пайда кылыш керек. Мына дедим өтө көп экен, мына узун суроо. Окуп берсем сиздер уктап каласыздар. Кийинки өтө эң кыскараак гана. Assalamu alaikum. Epilepsiya talma boyunca көп жылдан бери ооруйт. Врачтар жазган дарыны ичет. 3-4 айда bir жолу кармап калат. Бирок толук жок кыла албай жатат. Кыздын 3 айлык боюнда бар. Кененирээк маалымат берип коюңузчу, Аллах ыраазы болсун сиздерден. Эми бул суроо эмне? Талма оорусун аракет кылыңыз. Демда салдырыңыз, врачтарга да каратыңыз. Анан кийин ошо талма ооруsu болсо бул атайлап ооруну оюнан чыгарып алган жокко. Биз аны жаман көрбөйлү. Дарылаганга аракет кылайлы. Жок кыла албай жатса, эми врачтардын жазганын дарысын ичип атыптыр. Ошону уланта бериш керек. Башка шифа Алладан эми. Алланын тагдырына ыраазы болуп. Мен оорукчанмын, колдорум жогору көтөрүлбөйт. Кантип дарат алсам болот? Бет, баш жууй албайм. Кандай кылсам болот? Отуруп алып намаз окусам болобу? Эгерде колун көтөрө албай, бетин жууя албасачы, жанында бирөө жууп берсе жакшы. Өтө тошол. Баласы, кызы ким бар жанында? Жууп берип койсун, мас тартып берип койсун. Өтө. Эгерде андай жок болуп калса, колун көтөрө албаса, жөн эле таяммум деген бар. Таяммум бар. Ташка элечи, бир алакандай ташты алып койсун, ошого эки колу мындай кылып эле, дагы бетин колуна көтөрө албай атпайбы? Колун эме кылыш керек эле? Сөз бир алдырыш керек, башка жолу жок. Башка жолу. Бирөө жолу алдырыш керек. Аллахым шифасын берсин. Аллах шифасын берсин. Кыска түрдө айтсам, устаз мындай. Курман айтка курмандык чалмакмын. Бирок ошого кеткен каражатты, карызы бар бир тууганыма берип, карызын бир бөлүгүн болсо да жаап берсем жакшы болобу жаганда? Жакшы болот. Бир тууганыңызга жардам, зекетиңизди бериңиз. Куткарганга, маша карызынан кутулганга жардам бериңиз. Бирок сиздики дагы эле айтайын. 722.500 сом болсо, курмандык чалуу отдельно ал. Сөз, милдет ал. Ал сөз ал. Бул мойнуңуздагы түздөн түз милдет да. Туугандарга жардам берүү да ал бар нерсе. Ал бар нерсе, зекетиңизди бериңиз ага. Бирок курмандык ал баары милдет бойдон мойнуңузда калат. Бирөөнү сүзүп оорукчан кылып алса, шарият боюнча кунун жазасы кандай? Эгерде ал оорукчан кылып алса, анын дары-дармегин төлөш керек. Дары-дармек шариятта адам Кудай сактасын катадан билип билбестей өлтүрүп алса 100 төө дейт. Куну. Атайлап өлтүргөнгө өлүм. Атайлап өлтүргөн. Атайлап эмес. Кокустан ушу өлтүрүп алды. Эмне кылыш? Адамдын жаны бекер кетпеш керек да, каны бекер кетпеш керек. Шарият ошого 100 төөнү кун кылып дайындап койгон. Бул өлгөн жок, ооруп калды, эми андан төмөн. Эми смотря буну эми врачтар ошол жактагы канча акча кетет, ошону караш керек. Оорусу кайсы деңгээлде? Так, иншалла колуңуздан келсе, ошо дарылардын баардыгын берип турушуңуз керек. Күйөөм кол көтөрөт. 6 жылдан бери атам алып кеткен. Бизди 2 балам 1,5 жыл болду. Бакпайт. Балдарды сурабайт. Багыш керексин, эртең кантип жооп бересиң десем, ким күнөөлүү болсо ошол жооп берет деп атамды күнөөлөйт. Атам 66да. Мен иштейм. Түнгө чейин. Кандай болот? Акыбалыбыз ахиретте. Мен күнөөлүү болуп калбаймынбы? Чыдабаганым үчүн. Азыр эми бир үй бүлөдө эки жактан тең зулумдук болот. Кээде болор болбогон нерсеге кайнаталары ошо кызын алып кетип калат. Бул да туура эмес да. Эгерде Кудай сактасын чындап эле уруп,
жаракат берип же бакпай зулумдук кылып атса, анда бир туура түшүнсө болот. Анан тойго алып барбайт экенсиң, сен байып кетипсиң, сен бизди теңебей калдың, бир болбогон нерселерди келген суроолорду окусакчы. Андай кылбаш керек. Наоборот, машалла кызым, кызына жакшыраак тарбия берип, ошондой эле эркектер дагы аша чапып зулумду кылбаш керек. Баарыбыз бир Алланын өкүмүн аткарбай аткандын кесепетинен ушуга келип атат. Жараткан Алла бизге оңой дин берди, аябай оңой. Намазы бул жерде эмне кыласың? Эми 6 жылдан бери бала чакаңар бар экен, эң жакшысы кечиришип эле кайра жашап кеткенге жетпейт. Кечиришмейинчечи, жакшы сүрөмөй, жакшы күмөн кылбайынча жашоо кыйын. Ошон үчүн кечиримге келиш керек бар. Бирок андан кийин баягы зулумду кылбасын, жакшынакай карасын. Ким күнөөлүү болсо кыяматка ошо жооп берет деп. Только ажырашуу. Эркек аял 6 ай связда болбосо, сүйлөшпөсө, же эркек акча салбай, дайыны жок болуп кетсе, аялына талак түшөбү? Ушул жөнүндө кеңири айта кетиңизчи сураны. 6 ай эгерде болбой калса, талак түшпөйт. Хоть 10 жыл болсо деле талак түшпөйт. Эгерде нике кыйып атканда шарт кылып койсо, эгерде мен бунун тамак ашын бербей койсом, анда 6 айдан кийин нике бузула берсин, анда түшүп калат. Нике кыйып аткан учурда шартташып койсо, сен карабасаң, бакпасаң, 6 айдан кийин талак түшөт. Ошого макулсуңбу? Давай нике кыябыз десе, анда ошо түшүп калат. Эгер андай жокпу, бул күнөөнү мойнуна ала берет. Россияга кетип калды, Европага кетип калды, бакпай жакан каякта жүрсө дагы 6 айдан бери связь жок дияк бияк, бирок тигинин никесинде болот. Өлүп эле калбаса. Же Кудай сактасын, башка динге өтүп кетпесе. Башка динге өтүп кетсе, нике автоматически бузулат. Өлүп калса, нике автоматически бузулат. Мен азыр айтканда дайыны жок. Тирүүбү, өлүкпү белгисиз. Бизде Ханафи мазхабта фатваларда бир өмүр күтүш керек болуп калат. Башкага чалбай калат. Бирок ошо оор болгондуктан имам Малик рахматулла алейхтин мазхабына фатвага 4 жылга деп айтышкан. Эгерде тирүү экени билсе, анда бул башкага чыга турмушка. Аны таап, андан туугандарынан башкадан эптеп талагын алыш керек. Эгерде өлүк экени билсе, анда проблема жок. Автоматически талак түштү, 4 ай 10 күндөн кийин турмушка чыга берет. Иддада по 4 ай 10 күн. А эгерде өлүкпү, тирүүбү, экөө тең белгисиз да, вот ошо проблема. Анда азыркы сөз сонда муфтиятка бир кайрылып коюшуңар керек болот. Кат жазып, ал жарыя кылыш керек, туугандарынан жарыя кылыныш керек. Ошо 4 жыл андан кийин күткөндөн кийин анан уруксат берилет башкага. Менин күйөөм Украинага кеткенине 1 жыл болуп калды. 7 айдан бери дайыны жок, связга да чыккан жок. Эч ким менен сүйлөшпөйт. Издеп дагы таппай жатабыз. Анан мага туугандар 6 айдан кийин талак түшөт, сен кызыңдын жаш кезиңде турмушка чык эми, үмүтүңдү үз деп жатат. Мен эмне кылсам туура болот? Негизи бизди таштап Москвага иштеймин деп кеткенине 2 жылдан ашты. Бул уже башка суроо. Эми ал Украинада согуш болуп атса, ал жака мажбур алып кетип калган болсо, Кудай сактасын. Колдон келип вообще барбаш керек. Бизде коем неме эмес го, бирок тиякта Россия жарандарынан өзүнүн мыйзамдары бар окшойт. Кандай кылып ошо канча өлүк келди бизге уже. Канчасы дайынсыз. Азыр мына сиздин мына маселеде 1 жылдай болуп калды деп атпайсызбы? 7 айдан бери дайыны жок деп. Да күтүш керек. Шарияттын өкүмү болуп күтүш керек. Туугандарынан, тияктарынан сураштырып күтүп туруш керек. Эгерде тирүү болуп калса, башка турмушка чыгып тирүү келип калса кандай? Жок. Ошо шарият ошол жагын эске алат да. Точно биз билишибиз керек. Өлдүбү же тирүүбү? Карап туруңуз, азыркы эле маселе. Өлдү деп кабар келген болсо, анда проблема жок анда.
Автоматически 4 ай 10 күндөн кийин иддасы бүтүп кете берет. 4 ай 10 күн болот иддасы. Тирүү болсо чыга албайт. Машаалла. Тирүү эле болсун. Эсен аман үйүнө бала чакасына кайтып келсин. Амин. Бирок эгерде тирүү дагы, өлүк дагы дайынсызбы, анда 4 жыл күтүп туруш керек. Анан муфтиятка кайрыласыздар. Мен Москва шаарында иштейм. Канчалык киреше тапсам да жукпайт, жетишпейт. Сизден сураныч, баардык кыйынчылыктан чыгуу үчүн күчтүү дуа айтып бериңизчи, алдын ала. Чоң рахмат. 5 вакыт намаз да, эң күчтүү дуа. Ла хаула ва ла куввата илля биллах көп айтыңыз. Алланын казынасынын ачкычы бул. Арыштын ачкычы бул. 99 проблема, эң төмөнкүсү кайгыны кетирет. Ошону чечишет бардыгы. Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Ассаламу алейкум. Аялым мени тээп ойносо күнөөбү. Астагфирулла. Тооба кылдым. Аялым мени тээп ойносо күнөө. Туура эле окудум мен. Болбойт. Кандай күйөсүң тээп? Экөөңөр тең каратист болсоңор проблема жок. Таеквондист болсоңор онда түшүнүктүү анда. Бул спорт деп кичине. Жөндөн жөө тээп ойносо болбойт ал. Жакшы эмес, серьезно айтам. Жакшы эмес. Аял аялдай болсун. Кыздын кыздай болгону, кыштын кыштай болгону дейт кыргыз. Жакшы ошосун да. Эми тамашалап мисалы неме кылып, ну, тепкенден башка да тамашада толтурат. Сөзсүз тээп. Мустаган алхамдулилlah. Мен суроомду 7 күн ойлонуп жаздым. Аллаху акбар. Узун болсо кечирип коюң. Жооп берип коюшуңузду каалайм. Негизги суроо деле эмес. Сураныч. Мага багыт көрсөтүңүзчү. Намаз окуйм. Туура жолго түшөм дейм. Бирок 2-3 кайра таштап коём. Ниетим туура эмес болуп жатабы. Ушулеге 25. Мына ошо 25. Азыр ушундай чачылгым келип турат. Кандай жолдо жүрөм? Өзүм таппай жүрөм. Жашым да 26да, бойдокмун. Мында 5 жыл мурда бир оору менен ооруп калам. Докторлор диагноз таппай, акыркы бир түрк доктор диагноз коюп, сакайып кетүүсү 100% деген болчу. Баары Кудайдан деп, Кудайга шүгүр, айыгып жумушумда жакшы болду. Бирок туура эмес жолго кирип кетипмин. Өзүмдү алдап, бойдокчулук деп жүрдүм дейт. Кымбат машиналарды айдап, мактануу эмес, бирок түр ичимдиктерди ичип жүрдүм. Азыр ушундай иманга суусап турам. Кылган баардык нерселердин көзүмдүн алдында турат. Алган кол берген колдон артык дейт. Бирок мен берген кол бола албадым. Жалаң туура эмес жактарга коротконумду болдум. Жүрөгүмдү сезим калбагандай. Корку, сүйүү, мээрим эч нерсе жоктой. Бирок үмүтүм бар, үмүтүм чоң. Өзүмдү соротуп коем. Эгер ушул нерседен көрбөгөнүмдө динди толук түшүнбөй өтүп кетсем керек эле дейт. Эсиң жаман көп. Анан намазды баштап акыркындаса окуй, сурайын дегеним, жүрөккө жетчү сөздөрдү айтсаңыз. Уккандан соң намазын баштап таштап койбой. Ушул менен өмүр бою алып кетейин. Рахмат. Мындай башкаларга караганда сиз конкретный тооба кылышыңыз керек. Түрк айтып атат, 100% сакайышы мүмкүн. 99 өлөсүн деп айткан экен. Уктуңуздарбы? Ошондой учурда Аллах сага кереметин көрсөтүп туруп, ден соолук берсе, анан дагы намазды таштап, ичип, анан арам нерселерге кетип калсаң, бул болбойт. Алла берип кою секунда. Ошо баягы оорунучу, сразу эле берип коет. Ооруну жок кылуучу дагы Алла, алып келүүчү дагы. Кутурбаш керек. Сиз чын жүрөктөн мындай кылыңыз. Гусул алып, 2 рекет намаз окуп, ыйлаңыз. Анан дагы ыйлай албай атсаңыз, мен сизге бир жакшы неме айтайын. Көр казыңыз. Өлүк жууңуз. Жетимдин башын сылаңыз. Чөйрөнү өзгөртүңүз. Көбүнчө адам өзү жакшы эле адам. Чөйрөсү жаман болгондон тез бузулат. Чөйрөнү өзгөртүңүз, мечиттин чөйрөсүн тандаңыз. Алымдарга кызмат кылыңыз. Ата-энеңизге кызмат кылыңыз. Кудай кааласа мына иштерди кылып баштасаңыз, иншалла ыйманыңыз бекем болуп,
илимдүүлөргө жакын болгонча иншалла адал арамды Алла Тааладан корку сезимдер пайда боло баштайт. Алланы сүйүү сезимдер пайда боло баштайт. Күнөөдөн жиркенич пайда боло баштайт иншалла. Ана жакшы. Убакыт барбы? Иә. 10 минут барбы? Байкем каза болуп калды эле. Жакында эле окуусун бүткөн. Контракттан калган. Ошону төлөш керекпи? Же дипломду албагандан кийин төлөбөй эле койсо болобу? Алла рахматын алсын байкеңизди. Контракт эми бул убада келишим. Кандай болгон чакта дагы төлөп койгонго жетпейт. Бирок ошол контракт кайсы мекеме болсо, окуу жай болсо, аларга айтып көрсөңүздөр болот да. Байкем мынакей өтүп кетти, контракт калып кеткен эле. Алар деле оюмча иншалла кечиримге келет го дейм. Өлсө деле до конца төлөсүн деп айтпаса керек. Бирок сиздерден баягы убада болуп калган байкеңиз кол коюп койсо керек. Ошо мойнунда карыз болуп калбасын да. Ошолорго барып жакшынакай чечип койсо болот. Эгерде жок бул эми бул чечилген нерсе, биз билбейбиз, аны төлөсүн, бул карыз дегендей кетсе, анда төлөп коюш керек. Аркы дүйнөдө карыз болуп калбайын, буну айтып кеттик. Жакында атам каза болду, жакшына жүрүп, абамдын баласы каза болуп, ошону жайга барып койгондон кийин атам да бул дүйнө менен кете берди. Мүрзөдө каза болгондор сураксыз бейишке кирет деп айтышты. Ошол канчалык туура? Анан атабыз тез түшүбүзгө кирет. Кененирээк айтып бериңизчи, мазарда жан берген боюнча. Алла разы болсун сизден. Мазарда жан берген болсо жакшы. Себеп мазарга адам күлгөнгө, ойногонго, кутурганга, ал жерге барып тамаша кылганга барбайт да. Тобага барат. Ошон үчүн Кудай кааласа Алладан үмүтүбүз бар. Атаңыз ошол жерге барып тоба кылып, анан жаны ошол жерден кеткен болсо, бирок шейит дегенди мен айта албайм, аны укпапмын. Бирок иншалла мындай занни галип деп коебуз. Жакшы үмүт менен айтканыңызда, иншалла мазарга барган адам сөз тоба кылат. Өлүктөргө көргөндөн кийин, ошо көргөндөн кийин иншалла. Алла рахматын алсын. Каза намазды намаздан алдын окуйбузбу же намаздан кийин окуйбузбу? Каза намазды 3 убактан башка бардык убакыт окуй бересиз. Намаздан алдын деле, намаздан кийин айырмасы жок. Главное ушу 3 убакытты билип алың. Ошол 3 убакта каза намаз окуса болбойт. Качан? Күн чыкканда. Чак түштө. Күн батып атканда. Ошол 3 убакта казаны окубайсыз, калганы окуй бериңиз. Намаздан алдын, намаздан кийин эсептеңиз. Менин суроом төмөндө чыкты. Так, устаз, жашыруун нике кыйса өтө берет. Бирок никенин мааниси ашкере кылуу да. Кимдин баласы менен кимдин кызы баш кош. Эртеге бирөө менен жүрсөңүз башка жаман адамга күмөн тудурбаңыз да. Бул ким менен жүрөт деп. Эгерде баш кошкон болсо, машалла. Себептен андан балалуу болосуз. Анан балалуу болгондон кийин билип билбей дүйнөдөн өтүп кетсең, кийин эки аялыңды балдар бири-бирине үйлөнүп жүрбөсүн да. Ошон үчүн никени ондай да жашыруун деген бизде өзү жок нерсе. Бирок нике кыйган болсо өтө берет ал. Нике эсеппи, эсеп эмеспи деген суроого мен жооп берип атам. Нике эсеп өтөт. Бирок азыркында мындай жашыруун кылган ал жакшы эмес өзү. Жоңуңузду күтөм, Алла разы болсун. Assalamu alaikum устаз. Сизге бир жүрөктү оюп жүргөн бир суроо бар. Мен азыр 23 жаштамын. Ата-энем кичинекей кезинде ажырашып кеткен. Мен апам менен калгам. Атам башка үй бүлө куруп кеткен. Балалуу чакалуу болуп, Ошто жашайт. Биз Бишкекте эс тарткандан бери сүйлөшкөн эмесмин. Бир-эки жолу жолугушканда, орой мамиле жасаганда көңүл калган. Бирок мен аны кечиргем. Апам мени өзү Алматада иштеп, Астанада иштеп, Соодада жүрүп баккан. Эң жакшы мектепке окутту, эң жакшы университетке окутту. Ачка калсак да, ток болсок чогуу шүгүр деп жашап келдик. Мен үчүн баарына даяр апам. Бирок исламда атаң алкаш болсо да, жаман киши болсо да катташуу керек дейт. Мен апамдын көңүлүн кыя албайм. Апама кыянат кылгым келбейт. Сизден кеңеш сурайм.
Эми апаңыз капа болуп калган, түшүнүп атабыз. Таштап кетип калды, бакпай койду, жана ортосунда эмне болду Кудай билет. Көңүлү ооруп калган. Бирок сиз апаны сыйлаңыз. Апаңыздын алдында атаңызды айтпаңыз. Вообще эскербеңиз. Бирок атага ошондой эле жаман мамиле, орой, каяш айтуу болбосун. Мүмкүн болсо, колуңуздан жакшылык кылып коюң. Ага апаңа айтпай элечи. Зачем анын үстүнө кайра кыжалат кылып, кайгыртып. Бирок ата баары бир ата туура. Себеп ошонун бел суусунан жаралдыңыз. Бүгүн башка үй бүлө куруп кетти. Бирок азыркындай орой мамиле кылып ата сизди кабыл албаса, все, анда мамиле кылбай эле коюңуз. Ага дуа кыла бериңиз, Аллах хидаят берсин, иман берсин деп. Бирок алхамдулилlah мүмкүн эртеби кеч жакшы болуп калар. Бирок мамилеге келип чыгып калса, связга чыгып калса, анда иншалла карап жакшы эле мамиле кылып коюш керек. Ата да, баары ата. Ислам ушуну үйрөтөт. Бирок ушул кылган мамилени жакшылыкты энеге айтпай эле коюң, аны оорутпай элечи. Ар бир нерсени айтуу дагы зарыл деле эмес да. Азыр Кыргызстанда оюндарга акча коюп, ойноо өтө көбөйдү. Интерес. Ошол боюнча кеңири сабак кылыңыздарчы. Кандай кылганда оюн адал болот? Взнос кошуп кирүү кандай? Билбейм, оюнуңуз кандай? Бизде исламда ал оюн ойнотуп, лотереяга окшотуп ал арам. 10, 100, 200 кылып туруп, бир 5-6 оны берип коюп, калгандарын жөн кетире берип, андай болбойт ал. Жоксо башка оюндар мисалы, мелдештер боло берет. Жарыштарда болот. Бирок ал үчүнчү тараптан коюлуш керек. Ошол мисалы канча 10 оңуздор жүгүрөсүздөр, биринчи орунга 10 000 сом, экинчи орунга 5 000 сом. Ошо именно өздөрү катышкандар кошпош керек. Мына жактан үчүнчү тараптан берсе, мен анан башка да кандай оюну сүрөтүн өзүңүз айтыңыз, анан мен жооп берейин. Бу жерде жалпы сайын айтып коюшсуз, мен билбейм. Катышкан командалар барды чогулуп ортого коюп туруппу? Анан бирөө алып алабы? Болбой калат. Болбой калат. Өзү кошуп, өзү алып, жок. Же өзү кошпашка туруп. Бияктан сырттан үчүнчү тарап болсун, мен. Үчүнчү тарап болсун. Волейболдуу команда түзүлдү, или футболдуу команда түзүлдү, же болсо көкбөрүчүлөр түзүлдү. Проблема жок, ким гана болбосун. Машалла, ошого мен биринчи орунга деп мына байге коюлуп атат. Бул үчүнчү тараптан коюлуш керек. Өз ойнобогу. Мен суромтом намаз жаңы үйрөнүп окуп жатам. Телефондон карап окусам болобу? Толук жаттаганча. Жок, болбой калат бизде. Намазга чейин окуңуз, намазга киргенде тура бериңиз. Эң жакшысы, эркек киши болсоңуз, 5 убакыт намазга келиңиз, тез үйрөнөсүз. Жамаат менен де. Аял киши болсо, иншалла үйдө үйрөнсө болот. Биздин үйгө бирөө сыйкыр кылган, бирок ким экенин билбейм. Көп жылдан бери сыйкыр бар. Баягындай жипке же ийнеге кылынат деп укканмын. Бирок аларды кайсы жерге койгонун билбейм. Ошого кантип сыйкырды жок кылсам болот? Сураныч, жардам бериңизчи. Чындап эле акыркы күндөрдө сыйкыр көбөйүп кетти. Бул бардыгы дүйнөгө ачкөздүктөн келип чыгат да. Эң жакындар бери-берин кылып атат. Тааныганда, тааныбаган кылбайт сизге. Узактагылар кылбайт, жакындагылар. Бирок билип коюңуз, сыйкыр арам. Ким сыйкыр кылса, имандан ажырап кала турган коркунуч бар. Сыйкырдан сактануунун жолу кандай? Пайгамбарыбызды сыйкырлаган эстегенде. Пайгамбарыбыз да сыйкырлабады. Ошого Жабраил периште сыйкырдын дарысын алып түштү. Алгайсы кул ауду би роббил фалак сүрөсү. Кул ауду би роббин нас, фалак жана нас сүрөсү. 11 аяттан турат. Ушул сыйкырды талкалай турган сүрө. Жок кыла турган ушул. Бирок ушуга бизге якын, ишеним керек. И көңүл буруп окуш керек. Кандай гана сыйкыры болбосун. Бардыгын талкалап салат. Чоң, кичине айырмасы жок. Күчтүү, алсыз деген. Кандай? Пайгамбар саллаллаху алейхи угуп алыңыз.
Bağımdatта namaz okugandan keyin 3 жолу İhlas okuysiz, 3 жолу Falak okuysiz, 3 жолу Nas okuysiz. Atay uşu niyet menen okuңuz, egerde sıyqırdan gümensirep atsanız, uşu sıyqırdı jok kılуу niyetinde okuңuz. Peşimde birden okuysiz. İhlas, Falak, Nas. Asırda birden okuysiz. Şamda gayra 3'ten okuysiz. İhlas 3 жолу, Falak 3 жолу, Nas 3 жолу. Kuptanda birden okuysiz. Demek 5 vakt namazda har bir namaz bitkenden keyin söz İhlas, Falak, Nas. Bağımdat menen Şamda 3'ten, kalgan 3 namazda 1'de. Plus jatarda. Jatarda taharat alıp jatыңыз, koluңuzdu sunuңuz, alakanыңызды мындай кылып. İhlas, Falak, Nasты okuңuz dagы dem salыңыз. Alakanыңызга dem саласыз. Деп. Tükürбейсиз, үйлөбөйсүз, tükürük менен үйлөгөндүн ортосу. Деп. Түшүндүңбү? Эми ушуну башыңыздан баштап бетиңизде мынакей. Бетиңизде ұстадыңыз, башыңызга салаңыз. Кулак, моюн, бап, кол жеткен жерге. İçingizge, öpkö bor, böйрөгүңүзгө, uyаттуу жер, сан, көчүк, бел, таман, puttun тырмагына чейин. Bir oldu, kayra ikinci oldu görürüz. Daha azırkında ile. İhlas, Falak, Nas okuyuz. Dem saldınız, uşunda kılınız. Stakansa. Üçüncüsünde dağı. 3 жолу kılınız. Kuda kalasa sen gör, men gör. Sıyqır var. Kuda kal, çok болады. Bundan sırtkar. Үйдө Bakara süreni koyup koyuyoruz. Kaysi süreni? Bakara süre okulup dursun. Эгерде өзүңүз окусаңызга, пайгамбарыбыз айтты. Bakara сүрөсүн ким окуса, сыйкырдын вообще ага үстөм күчү жетпейт. Сыйкырчылар үстөмдүүлүк кыла албайт. Бүткүл дүйнөнү сыйкырчыгы биригип туруп, ага үстөмдүүлүк кыла албайт. Ким Bakara сүрөсүн окуса. Макулбу? Андан сырткары хижамат кылыңыз. Не кылыңыз? Hicama kanaldırуу. Aydın. Мынау май, июнь эмес, Зилхижа айда. Ошо айдын нечетныйларында. 17, 19, 21. Ушул күндөрдө Кудай калса хижамат алдырың, иншалла мына сыйкыр бардыгы жок болот. Амин. Субханака Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Жаратканын баарыбыздын, ата-энелерибиздин, жалпы мусулмандардын күнөөлөрүн кечиргин. Аллахым райымыңа алып, тура жолдан адаштырбагын. Жараткан Аллахым баарыбызды бардык жамандыктардан сактагын. Аллахым баарыбыздын ырыскыбызды мол кылып бергин, берекелүү кылып бергин, даражабызды бийик кылгын, иштерибизди оңунан чыгаргын. Ортобузга я Аллах ынтымак бергин, ыймандуу, уяттуу жашоо бергин. Аллахым мына ушу дуа кылып аткандардын кандай кажеттери болсо, өзүң орундаткын. Я Аллах, бирибизди дагы бактысыз кылбагын. Тагдырыбызда көптөгөн курбан айт майрамдарын өзүң буйруп насип кылып жазгын. Sallallahu teala ala Muhammed ve ala alihi ve ashabihi. Bir rahmet.